Макетчиңиздер менен келиңиздер кошулуп баштаңыздар. Бүгүн биз сиздер менен реалити разборлорду жасайбыз. Саламатсыздарбы? Мен кандай угулуп жатам? Бул жака жазып кетиңиздер. Комментарийге калтырыңыздар. Мен кандай угулуп жатам? Комментарийге мен жакшы угулуп жаткан болсом, плюс белгисин калтырыңыздар. Жана келиңиздер биринчи байланышты текшерели. Анан жакшы угулуп жаткан болсом, дароо разборго өтөлү. Жакшы угулуп жатат дейт. Плюс белгилерин коюп башташты. Рахмат. Келиңиздер анда дароо сиздер менен биз бүгүн диагностика жасаганга өтөбүз. Анда эмесе комментарийге разбор деп жазыңыздар. Бирок эсиңиздерде болсун. Эгерде сиздер түз эфирге чыкканда биз сиздердин кандайдыр бир болдоруңуздар менен иштеп болдоруңуздарды таап же сиздер кандайдыр бир көйгөйүңүздөрдү айтсаңыздар, ошол учурда дагы түз эфир өчүрүлбөйт. Биз анткени бул эфирлерди көпчүлүккө пайдалуу болуш үчүн YouTube'га киргизебиз. Көп адамдар көрүшөт, ал жакта миңдеген адамдар көрүшү мүмкүн. Ошондуктан түз эфир өчүрүлбөйт. Эгерде сиз ачык болсоңуз, мен өзүмдүн бөлүм менен сыртка өзүмдү алып чыгып, башкаларга дагы өзүмдүн көйгөйүм аркылуу жардам бергенге даярмын десеңиздер, анда дагы пожалуйста. Мисалы мен айтып атам. 11 жыл бою жолдошум менен ажырашам деп жашагам деп айтып атам, Бирок ал учурда чындыгында мен жолдошум билген эмес, эч качан билген эмес. Айткан эмесмин эч качан, бирок мен оюмда дайыма ажырашам деп жашай бергем. Мисалы мен именно ошол нерсени айтып атам. 11 жыл жашасам дагы, азыр 15 жылдан бери чогуйбуз. Азыр 15 жыл болду. Мына 4 жылдан бери өзүм менен иштеп, Кудайга шүгүр, үй бүлөмдү сактап калдым. Жолдошумдун дагы кирешеси көбөйдү. Балдарыбыз менен болгон мамилебиз оңолду деп ар тараптан өзгөрүүлөрдү айтып жатам. Мен канчалаган өзүм окшогон жолдошум менен ажырашам деген айымдарга өзүмдүн болум аркылуу жардам берип атам. Сиздер дагы түз эфирге чыккан учурда өзүңүздөрдүн болдоруңуздар аркылуу сиздердин болдорду көрүп, именно сиздерге окшогон адамдар өздөрүнө жардам берүү максатында өздөрү менен иштөөнү баштайт дагы, жашоосунда кандайдыр бир өзгөрүү сөзсүз түрдө пайда болот. Ошондуктан сиздер дагы эгерде сырткы дүйнөгө өзүңүздөрдүн болуңуздар аркылуу кандайдыр бир пайдаңыздарды тийгизүүнү кааласаңыздар мен дагы мынчанчы жыл ушинтип келгем. Азыр мен да Кудайга шүгүр ушундай болуп калды деп сиздер дагы максатыңыздарды мен дагы кайсы мисалы жашоо өзөгүнөн кийин же кандайдыр бир курстардан кийин сөзсүз түрдө результаты менен бөлүшкөнгө ниет кылам деп чыксаңыздар жакшы болот. Келиңиздер анда комментарийге разбор деп жазыңыздар. Биз сиздер менен 1,5 саат бою 9:30 чейин разборлорду жасайбыз. Ошондуктан разбор деп жазыңыздар. Давайте. Ал эми бизде жашоо өзөгү курсу башталды. Күндө эртең менен туруп атабыз. Уже бүгүн экинчи күн турдук. Аябай сонун. Эртең менен турган чындыгында өтө сонун. Ден соолукка, маанайга, жашоого акчага да аябай чоң таасирин тийгизет. Ошондуктан жашоо өзөгү курсунун катышуучуларына дагы бир ирет ийгилик каалагым келди. Сиздер эмне деген ниет менен келсеңиздер, баардык максатыңыздар ишке ашсын. Давайте анда разборго түз эфирге чакырайын. Чолпон айым, давайте. Ой, чолпон айымды бирок мен түз эфирге чакыра албайт экенмин. Жаңылай. Мен окууга катышат элем дейт. Окууга катышат элем. Мен аябай мен үлгүрбөй калдым, сентябрь болуп калды, колум бошобой калды дегендер үчүн биз акыркы мына бүгүн эртең 3 күн акыркы мүмкүнчүлүктү берели деп чечтик. Анткени сурагандар аябай көп болду. Ошон үчүн сиздер жашоо өзөгүнү дагы да үлгүрө элек болсоңуздар, комментарийге номериңиздерди калтырыңыздар. Бизде түз эфирде азыр менеджерлер, кураторлор да отурушат. Алар сиздер менен байланышат дагы.
жашоо өзөгүнө истеги катташат. Давайте. Так, мен бул жакта бир айымды чакыргам, чыккан жок. Давайте, Дарижан 264. Ой, что-то мен сизди чакыра албайт экенмин. Окуу аябай сонун болуп жатат дейт. Ага. Менин баракчама катталсаңыздар, анан мен сиздерди түз эфирге чакыра алсам керек. Анткени кээ биркилериңиздерде жок экен. Так, давайте разбор деп жаза бериңиздер. Да, жаңылайын. Кире албай жатасыз негедир. Болбой жатат. Айымкан 688 давайте чыгыңыз. Айымкан 688. Пока түз эфирге чыккыча бул жакка суроолоруңуздарды жөнөтсөңүздөр болот. Мен суроолоруңуздарга комментарийге жооп бере берейин да. Давайте комментарийге сурооңуздарды жазып жөнөтө бериңиздер. Так. Райымбердиева ас дейт. Давайте бул жака жазып кетиңиздер. Номериңиздерди комментарийге калтыра бериңиздер. Мерим Тимур, мен сиздерге запрос жөнөтүп атам, бирок негедир сиздер түз эфирге чыкпай жатасыздар. Мерим Тимур айым, сизге запрос бардыбы? Мерим Тимур. Сурооңуздарды дагы жөнөтө бериңиздер. Жертва деген ким дейт, сонун суроо. Бул жака номерлерин калтырып атышат, менеджерлер байланышыңыздар. Менеджер жертва деген ким? Жертва деген бул кыргызча айтканда байкуш боло берген адам. Көп адамдар мисалы байкуш абалында болот да. Мисалы мурун мен байкуш абалында жашагам. Ал деген кандай? Мисалы 3 балам болгонуна карабастан, төрөлгөнүнө карабастан да. Мисалы чоң баламды мен жолдошум менен мен чөтө чыга албай калдым да, чөтө чыга албай жатасыздар негедир. Каршылыктар болушу мүмкүн. Терең дем алып, демиңиздерди чыгарып, ниет кылып чыксаңыздар да болот. Жертва абалындагы жашаганда мен кантип жашагам? Мисалы чоң баламды апама таштаганмын дагы, жолдошума жардам берем деп иштеп кеткенмин Москвага. Анан ал учурда мен баламды таштаганым үчүн постоянно күйөөмдү күнөөлөп жашагам. Вот сенин айыңа мен баланы таштап келдим деп күндө ыйлап, ал менен урушуп, анан 3 балалуу болгонума карабастан кийин 3 балалуу болгондон кийин жолдошума иштебей отур, мен сени багам дегенде карабастан бизнес ачканмын. И күндө бизнесте жүрөм, кечке маал келем, чарчайм. Анан жолдошума мен милдет кылып, вот мен деген сага жардам бериш үчүн иштеп атам, сен мени баалабайсың. Жолдошум айтат да, балдарды карабайсыңбы, үйдү жыйнабайсыңбы, сен кечке эле жумушта жүрө бересиңби деп. Вот. Мен өзүмдү өзүм жертвовать эткен адам болгом да. Ал на самом деле мен өзүм үчүн эмес, мен жолдошум үчүн жашагам, балдарым үчүн жашаганмын. Ошол учурда биз көп ийгилик жарата албайбыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Келиңиз. Атыңыз ким? Бул жакка айтып коюңуз. Ким? Айымканмын. Айымкан айым. Сизди көргөнүңүзгө абдан кубанычтабыз. Кандай максатта чыктыңыз? Кандай сурооңуз бар? Бул жакка айтып өтсөңүз болот. Менин максатым, запросум бар. Эмнегедир мен жумушка кире албайм да. Жолдошум жумушу жакшы, мен сизде окуп, билим алып, жакшы эле. Жолдошум жумушу жакшы, меники что-то болбой атат да, эч эле. Сиз өткөндө түз эфирден өзүңүздүн сонун отуздарыңыз менен да бөлүштүңүз эле. Бөлүшүп кетсеңиз болобу? Мисалы, жаш өзөгүндө качан окудуңуз? Трансформацияларды качан окудуңуз? Жашооңузда кандай результат алдыңыз? Кантип келдиңиз эле? Мамиледе кандай өзгөрүүлөр болду? Анткени сиздин өткөндө биз реалити разбор жасаганда аябай сонун бөлүшкөнсүз да, мага аябай жактан. Келиңиз, анда биринчи бөлүшүңүз, анан сиз диагностика. 3 жыл мурун окуганмын сизде.
жашоо Ага. өзөгүн трансформацияны сатып алып, ал мезгилде 12.000 болчу. Мгм. Трансформацияны сатып алып, жашоо өзөгүн белекке алгам. Ага. Аны окуп, кийин дагы трансформация окудум. Ошентип кийин дагы беркиде окудум. Эми кайсы азыркы айтып атканыңыз? Тренажер. Тренажерди унутуп кала берем. Ушу тренажерди окудум. Ошентип жүрүп, разборлорду жасаганды үйрөндүм. Үч үч адам биригип алып разбор жасап жүрүп көп эле жакшы ийгиликтерге жеттим. Эң биринчиси жүрөгүм тынчып, жолдошум менен мамилем аябай жакшы болду буюрса. Мгм. Үй алдым. Сизге айттым эле го, үй алдым. Бирок Ага. биз баягы окуп атканда жанагы волшебная палочканы элестетип алат экенбиз да. Бүгүн окудум, эртең жашоом өзгөрүш керек деп күтүп алат экенбиз да. Андай туура эмес экен. Мен 3 жыл дегенде ушул ийгиликтерге жеттим буюрса. Жолдошум менен мамилебиз аябай жакшы азыр. Ошол мезгилдерде экөөбүз ажыраша турган болуп калганбыз да, акыркы убактардачы. Мгм. Анан Мгм. Мгм. азыр мамилебиз жакшы буюрса, жүрөгүм тынч, жолдошум да экөөбүз кээде экөөбүз дагы разбор жасап калабыз. Балама, кызыма разбор жасап берем. Ошентип ийгиликтерди көрүп эле жатам деп айта аламын да. Аябай чоң өзгөрүүлөр болду. Мен эч мындай башында сезбеген экенмин да көп нерселердичи. Эмнеге өзгөрбөй атат, эмнеге антпай атат, андай деп өзүмө мындай ыраазычылыкты билбей жүргөн экенмин да мурдачы. Азыр уже кичине нерсени дагы чоңдой кабыл алып, ыраазычылыкты билип калдым да азырчы. Да. Эртең менен Да. турганымдын өзү эле бул бакыт экенин сездим. Эшикке чыгып ааламды караганда эле мен ушундай рахаттанам да азырчы. Менде андай Мгм. ыраазычылык вообще болгон эмес. Жертва абалда жашаган экенмин. Налып, ар кимди күнөөлөп, мыного мынтти, мынага антти деп нааразычылык менен жашаган экенмин да. Да. Азыр аябай ыраазымын. Бардык эмеге сизден алган билимдерим мага чоң эле жолдорун ачты деп айта алам да. Сон. Анан дагы айтыңызчы, ошол иштеп жаткан учурда ишенбестиктер болду беле? Же дароо эле Аябай ой болгон. кызганычсызбы деп ишенип келдиңиз беле? Аябай болду. Мен ишенбестен таштай берген убагым болду. Вообще, болбойт экен. Бул болбойт экен деп таштап Дебейт койгон экен. мезгилдерим деле болду. Анан бирок кайра туруп кетип эле жасай берген убагым дагы болуп атты да. Бирок действительно адам сопротивленияга кайра тура бериш керек экен да. Сопротивление болгондо ушул менен токтоп калбаш керек экен. Түшөт экенсиң, Мгм. чыгат экенсиң, түшөт экенсиң, чыгат экенсиң. Анан кийин барып анан өзү жашоо нукка салат экен да. Менин оюм ушундай болуп калды да азырчы. Уже Мгм. билип калдым да кайсыл жерде мен туура эмес кылып аткандарымы билип калдым. Бирок көбүнчө Кудай жолдошума бер деп атып, жолдошума берип атат, Кудайга шүгүр. Бирок меники өзүмдүкү тургуза албай атам да. Демек сиздин чыныгы каалооңуз жолдошуңуз аркылуу келсин дегенсиз, ошон үчүн Ооба, жолдошуңуз ооба, аркылуу ооба. келген да? Ооба. Да. Да. Сонун. Азамат, сиз Аябай да ыраазымын. чындыгында бул методика өтө сонун. Анан эң Ооба. башкысы үйрөнүп алып эле, анан жашообузда сиз айткандай жертва болуп эле сразу бирөөнү күнөөлөп баштаганда эле ой нет, мен өзүмө алышым керек жоопкерчиликти деп эле дароо эле Ооба, сразу өзүбүздүн эле өзүм эмнебиз алышым. иштеп атканын дароо таап эле иштей берсек эле Ооба, жылыш туура. болуп кете берет экен да. Ооба. Квартираңыз кут болсун. Рахмат. Жолдошуңуз менен дагы бактылуу болуңуз. Рахмат. Жолдош менен бактылуулук деген бул жолдошум менен мамилемди оңдодум десек биз эч кандай бир чоң результаттай көрбөйбүз. Анын ордуна мисалы мен машина алдым, үй алдым десек бир чоң результаттай көрөбүз. Чындап келгенде жолдошубуз менен болгон мамиленин оңдолгону бул бир Эң дагы биринчи, миллиондорго чексиз эң туура. сатып ала албай турган результат. Анткени биз анткени бул нерсени мен өзүм башымдан өткөрдүм да. Анткени мен Ооба. жолдошум менен болгон мамилем биринчи кезекте менин ден соолугума, акчама, ички дүйнөмө, сиз айткандай тынчсыздануума, Ооба, ички ооба, туура. дүйнөмдүн тынч болгонуна аябай чоң таасирин тийгизет да. И Ооба. плюс жолдошумдун дагы ден соолугуна, анын жумушуна ар тараптан. М, И плюс экөөбүздүн ортобуздагы мамилебиз албетте биздин
балдардын эртеңки жашоосундагы жашоосун. акчасына, өзүнө болгон ишенимине, ички дүйнөсүнүн тынчтыгына, кыздарыбыздын мамилесине ар тараптан Эң мындайча туура. айтканда биз өзүбүздүн мамилебизди оңдоп атып, жолдошубуз менен да өзүбүзгө болгон мамиле, чындап келгенде ал өзүбүзгө болгон мамиле да. Ооба. Канчалаган өзүбүздүн балдарыбыз, биз мисалы кокуй мен үй алам, эртеңки күнү балдарым деген үйдө жашаш керек деп, ошол үйдү алыш үчүн баары жактын баарын талкалап салышыбыз мүмкүн да. Ооба, Мамилебизди туура. да, башка нерсени дагы да. Ооба. Вот мамилени оңдосок, биз эртең именно айткан сөзүбүз менен, жасаган мамилебиз менен эле балдарыбызды бактылуу кылганга чоң жардамыбызды тийгизе алат экенбиз да. Эң туура. Сонун азаматсыз. Вот сиз аябай сонун сөз айттыңыз го. Эң башкысы таштабаш керек экен, иштей бериш керек Таштабаш экен, керек иштей экен. берсе эле Өмүр боло керек берет экен, экен деп чындыгы. да. Вот Ишеним, үч жыл. ишеним деп баары бир психолог айтса, кандай ишеним деп түшүнбөчүмүн да. Чындыгында ишеним болуш керек экен. Ар бир кылып аткан ишиңе ишеним менен кадам ташташың керек экен. Ошого ынандым да менчи. Да, Башында да, да. чындыгында сопротивление болуп эле, мойнума албай эле, өзүмү күнөөлөбөй, кайра сабакты күнөөлөп эле ошондой убактарым болгон менинчи. Бирок Да. азыр мен ыраазымын да ушул сабактарды алганымачы. Сон Сизге азаматсыз. чоң рахмат айткым келет. Рахмат. Сиздей бактылуу айымдар көп болсун кыргызыбызда. Келиңиз, Ооба. анда деги эле дүйнөдө бактылуу айымдар көп болсун. Ооба. Анткени аял үйдүн куту деген бул бекер сөз айтылбаптыр. Себеби дегенде ошол куттан анан кийин баары дүйнөгө чачырайт экенбиз да. Ооба. Так, келиңиз, анда жумушта отпайсызбы? Ооба. Эмне жумуш, кандай жумушту каалайсыз? Каалаганыңыз эмне? Менин каалаганым соода кылгым келет да. Соода кылсам, Соода кылчу белеңиз мурун? соода кылып көргөнмүн, ооба. Ага. Ошол учурда жакчу сизге. Ооба, жакчу. Эмнеге чыкпай калдыңыз? Биз Россияда жүрүп, Россияда бир эки кылганмын, анан кайра таштап коюп, анан повар болуп иштечүмүн өзү негизичи. Поварлыкка иштеп жүрчүмүн. Анан бул жака Кыргызстанга келип, эми постоянно жашап калдык да биз. Бул жерде кандай иш кылсам деп баары жакты ойлонуп көрүп, анан ушул сооданы кылсам жакшы болмок деймин. Бирок эмнегедир ушу баштай албай атам да, мындай чыгып кете албай атам. Хорошо. Эмне тоскоол болуп атканын көрөт да? Ооба, эмне тоскоол болуп атканын билгим келет да. Сооданы кандай максат менен ачайын деп атасыз? Иштетейин деп атасыз. Эми максатыңыз эмне? Мисалы мен эртең базарга чыгып соода кылайын же магазин ачып соода кылайын, эмне максат менен? Үй алам, машина алам или там балдарыма бир нерсе кылам. Сиздики максатыңыз эмне? Максатым путешествияга чыккым келет мен. Эң каалаган максатым ушул да. Хорошо, саякат да? Саякат. Хорошо. Айтыңыз, өзүңүздү канчалык деңгээлде жакшы көрөсүз? 0-дон 100гө чейин. Өзүмдү 60%. 60 деп Ага. эсептей алам да. Точно мындай жалган айтпагандачы. Да, сиздин өзүңүзгө именно жумушка чыгыш үчүн, тем более сүйгөн жумушка чыгыш үчүн биздин биринчи кезекте өзүбүзгө болгон сүйүү жогору болуш керек да. Эгерде сиз өзүңүздү 100% жакшы көрсөңүз, сиздин жашооңузда жагымсыз эмне болушу мүмкүн? 100 балл жакшы көрсөңүз. Негедир ичим коркуу пайда болду да менде. Эмне, кандай сезим пайда болду? Мисалы, жакындарыма көңүл бурбай калам. Күнөөлүү сезим негедир пайда болду да мендечи. Күнөөлүү сезим да, кимдин алдында? Жакындарымдын алдында деп чыгып атат да негедир. Мен кимдин алдында? бир туугандарымдын алдында деп чыгып атат да. Бир туугандарыңыздын алдында кандай күнөөлүү сезимдериңиз бар? Бир туугандарымдын алдында мен эгер байып кетсем, мен ошолордой жашай албай калам деген
кандайдыр бир эме турат да, могу ичимдечи. Лоялдуулук экен да, Лоялдуулук болуп бир атат. туугандарга болгон лоялдуулук. Ооба, ооба. Чындыгында чөйрөгө болгон лоялдуулук тренажердо бар. Ооба, Тренажердо ооба. бар. Кайсынысында каршылык дегенде бар. Сопротивление деген. Ооба, Тоскоолдуктар деген тренажер бар го. Вот ошолунда именно бир туугандарыңды, ата энеңди элестет. Эгерде сенин жашооң мындай болсо кантип өзгөрбөшү мүмкүн деген. Вот ошол тренажерди жасашыңыз керек экен да сиз. Именно өзүңүзгө болгон сүйүү боюнча. Себеби дегенде сиздин саякатыңыз, сиздин сүйүктүү жумушуңуз саякатыңыз өзүңүзгө болгон сүйүү, бир туугандарыңыз көрдүңүзбү кандай терең кирип кеткенбиз да. Ооба, ошону айтсаңыз. Бир туугандарыңызга болгон лоялдуулукка тиешелүү экен да. Эгерде мен өзүмдү сүйсөм, өзүмдү жакшы көрсөм, дүйнө жүзүндө саякаттасам, саякаттап жүрсөм да, өзүмдү сүйүктүү жумушумда, базарда иштеп көп акчалуу болсом, анда мен бир туугандарымдын арасында күнөөлүү сезим болот менде. Алардын алдында ыңгайсыз болом деген бар Ооба, экен. ошондой сезим пайда болот. Ооба. Эмнеге? Анткени ал практиканы дагы жасаңыз, сөзсүздөрдө тренажерди жасаңыз. Азыр лоялдуулук деген эмне деп сурап жатышат, азыр айтып берем. Анан аны жасаңыз, плюс күндө 5 жолу өзүңүзгө 5 мүнөт, 10 мүнөттөн биз мисалы азыр 30 күн бою өзүңдү сүй деп кичинеден өзүбүздү сүйүү боюнча жашоо жөгүндө сабактарды өтүп атпайбызбы да? Ошол сыяктуу эле, бирок өзүңүзгө бир күндө 5 жолу өзүңүзгө кам көрүшүңүз керек. 1 ай бою. Сизге уже саякат сунуштап башташты бул жакта. Ошон үчүн түшүндүңүз да? Өзүңүзгө болгон сүйүү. Мындайча айтканда уруксат бере албай жатыптырсыз сиз. Ооба, уруксат бере албай атыптын. Азыр билип атам, сезип атам. Да. Себебин эмне экенин айтып бердим, эми ушул боюнча иштешиңиз керек. Хорошо? Макулда. Рахмат. Аллахым ыраазы болсун сизден. Иштериңизге ийгилик. Мага окшогон аялдардын көбүнө жардам берип, көзүн ачып атасыз. Сизге ушунчалык ыраазы болом. Көп мактаймын. Кимге болсо мактана берем. Мен ушул билимди алып, ушундай ийгиликтерге жеттим, көп көзүм ачылды депчи. Кыргыздардын ар бир аялына бакыт каалап кетмекмин. Чын. Жолдору ачылып, бактылуулуктун даамын татып жашаса дейм. Жертвадан чыксак эле биз бактылуулукту бизге Кудайым бериптир. Рахмат сизге. Рахмат сизге. Саякаттарыңыз менен бөлүшүңүз эми кийинкиде. Рахмат. Ой, мен бизнесим болуп атат, мен саякаттап атам деген. Буйруса, рахмат чоң. Рахмат сизге, жакшырыңыз. Так. Лоялдуулук деген эмне деп суроо берип атасыздар. Лоялдуулук деген боюнча биз жашоо өзгөрүү курсунда дагы өтөбүз. Ал эми силерге кыскача айтып өтөйүн да. Лоялдуулук деген бул биз көп учурда мисалы баарыбыздын тең эле, айрыкча бизде кыргыздарда ушул нерсе аябай актуальная да. Мисалы биз аябай жакынбыз. Ата энебизге жакынбыз, бир туугандарыбызга жакынбыз, досторубузга жакынбыз, кошуналарыбызга аябай жакын мамиледе болобуз. Дайыма коммуникация бизде аябай күчтүү да. Анан элестетиңиз, сиз аябай бир туугандарыңыздын арасында жашап атып эле бир күн эле байып кеттиңиз. Же бир күн эле аябай сизде баары болуп атат, үйүңүз бир туугандарыңыз маршрутка менен жүрөт деп коелу да, а сиз болсо кычыраган машинаны минип алып жүрөсүз. Да? Сизде кандай сезим болушу мүмкүн? Бир туугандарым маршрутка менен кыйналып жүрүшөт, мен кычыраган машина менен жүрөм. Деп биздин мээ алдын ала эле бир целди коебуз да, мен айына мончадан тапкым келет дегенде эле машина алам, тигин алам, муну алам дей беребиз да биз да. Дегенде эле сразу эле мээ
сразу точка быны элестетет. Так, сен эгерде кычыраган машина менен жүрсөң, кычыраган үйдө жашасаң, а сенин туугандарың деген араң жашап атышат, алар деген квартирада жашап атат, же алар деген Россияда темселеп иштеп жүрүшөт, же сенин апаң деген жөнөкөй эле үйдө жашап атат. Ата энеңди карачы, алар араң эле жашап атат, алар кредит карыздан кутула албай жатат. А сен болсо кантип ошондой үйдө жашайсың? Нет, сен деген алардын арасында күнөөлүү сезим болот анда. Сен ыңгайсыз болосуң, алар менен урушасың, именно ушундай ийгилик жараткан адамдарды көрөбүз да биз да. Алар менен урушасың, ой, андан көрө тынч эле, ушул эле жертва болуп эле, ушул эле карыз абалыңда эле жашай бер дейт дагы бизди алдыга жылдырбай. Вот именно ошол таандык болуу деген да, лоялдуулук деген. Таандык болуу, окшош болуу, кайталоо деген сөз. Вот именно ошол закон бизди дагы ордубуздан оңойлук менен жылдырбайт. Лоялдуулуктан кантип чыгабыз дейт да, вот именно кантип чыгуу боюнча мен сиздер менен практика менен иштешем. Мисалы, биз жашоо өзөгү курсунда азыркы учурда уже иерархия менен иштедик. Эми кийинкиде полностью иерархияны бүткөндөн кийин акырындан лоялдуулукка өтөбүз. Лоялдуулук деген 3кө бөлүнөт. Лоялдуулук текке болгон лоялдуулук. Мисалы, менин ата энем акчасы жок жүрсө, мен бүгүнкү күндө акчалуу болушум кыйын болот. Ата энем дайыма карыз боло берсе, мен карыз жок жашашым кыйын болот дагы. Мен дагы аларга окшош болуш үчүн дейм дагы, мен дагы карыз боло берем, мен дагы акчадан кыйнала берем, менде дагы тартыш боло берет. Ал менин ата энеме текке болгон лоялдуулук. Жана лоялдуулук, экинчи лоялдуулук бул үй бүлөлүк лоялдуулук деп коет. Үй бүлөлүк лоялдуулук деген менин жолдошума болгон лоялдуулук. Эгерде менин жолдошумдун жумушу болбой жатса, менде баары вау болуп кетсе, мен эмне кылышым мүмкүн? Жолдошумдун алдында күнөөлүү сезим болушу мүмкүн, же жолдошум менен урушуп кетишим мүмкүн, же жолдошум менен мамилем бузулушу мүмкүн. Вот мен жакшы эле иштеп атам го, сен мынтип атасың деп. Вот ошондой нерсе болбош үчүн дагы жолдошум кандай болсо, ошол деңгээлде мен дагы жүрө берем. Бул экинчи лоялдуулук. Ал боюнча мен албетте сабакта кенен айтып берем да. Үчүнчү лоялдуулук бул чөйрөгө болгон лоялдуулук. Биздин тааныштарыбыз, кошуналарыбыз, жалпы туугандарыбыз, кыргыз эли да. Вот чөйрө кандай болсо, мен да ошондой болушум керек деп биз көп учурда чөйрөгө окшош болгубуз келе берет го. Вот чөйрө тигиндей алды, мен да алышым керек. Чөйрө чоң үй салат, мен да чоң үй салышым керек. Чөйрө мындай машинаны минип атат, мен да ошондой машина минишим керек. Чөйрө мындай алат, мен да ошондой болушум керек дей беребиз дагы. Анан мисалы ачка жүргөндөрдү көрөбүз да, карыз болгондорду көрөбүз, кыйналгандарды көрөбүз. Айрыкча жакын адамдарыбызга аябай чоң болот лоялдуулук. Бир туугандарга, досторубузга, классташтарыбызга дегендей да. Вот ошон үчүн бизде ушундай лоялдуулук аябай иштейт кыргыздарда, айрыкча кыргыздарда прям укмуш да. Эми негизи баарында эле иштейт. Бир туугандарыма жардам бергенимди эсептейм дейт. Бир туугандарыбызга жардам бергенибиз жакшы, бирок бир туугандарыбызга жардам бергенде биз спасать эте беребиз да, спасать эте беребиз. Анан кийин алар бизге жардам бербей койсо, бизде именно капачылык пайда болот. Мен силерге жардам бергем, иштеп эчтеке карабай бергем, а силер болсо бүгүн мынтип атасыңар дей беребиз да. Вот спасать этпешибиз керек. Сүйүүбүз менен жардам берсек болот бир туугандарга. Анан чоңдорго эмес, кичүүлөргө жардам берсек. Так, давайте анда бул жака чыгыңыздар, разбор деп жазыңыздар. Мен сиздерди дагы кийинки разборлорго чакырам. Вот именно ушул лоялдуулук темасында жана башка баардык суроолоруңуздарда биз албетте 1 айлык жашоо өзөгү курсунда иштейбиз. Жашоо өзөгү курсунда бир гана лоялдуулук эмес, жогоруда суроо берип кетти, кантип таарынычтан арылам деп да. Именно ошол сурооңуздарга дагы сиздер именно ошол жашоо өзөгү курсунда 1 ай бою иштейсиздер. Ал жакта таарынычтан арылуу, күнөөлүү сезимден арылуу, лоялдуулук, өзүбүзгө болгон сүйүү, сүйүктүү жумуш, ата эне баардыгы менен 1 ай бою сиздер менен иштейбиз. Эмоция менен да. Келиңиздер анда разбор деп жазыңыздар. Давайте чакырайын. Ал эми жашоо өзөгүнө катталуу боюнча комментарийге номерлериңиздерди калтыра бериңиздер. Сиздерге менеджерлер сиздер менен байланышат дагы, сиздерге жашоо өзөгү курсуна катталууга жардам берет. Ал эми азыр түз эфирге чыкканда эскертип коеюн дароо да. Эфир өчүрүлбөйт. Сиздердин боюңуз табылса дагы эфир өчүрүлбөйт.
кантип тарынса болот, эч тарына албайм дейт Азамат. Сиз тарынып сизге зачем кереги бар? Биз тарынычтан арыла албай жатасыз, а сиз болсо тарына албай жатасыз. Коркуу менен дагы иштелеби дейт. Да, коркуу менен дагы иштейбиз. Жогоруда Айым Отусов айтып кеткендей эле болот, баардыгы болот, только акырындык менен болот. Качан сиз даяр болгондо болот, өзгөрүү обязательно болот. Бирок мен сиздерге билим берем, ошол билимди пайдаланып эле өзүңүздөр менен иштей берсеңиз болот. Мен жаш өзөгүнө катыштым разбор болобу, ошол жактан ала алабызбы дейт. Эгерде кааласаңыз Жаңылай Айым, мен среда күндөрү сиздер менен түз эфирде болом. Бул жакка түз эфирге бүгүн дагы чыксаңыздар болот. Кааласаңыз мен азыр сизге жөнөтөм. Түз эфирге чакыруу. Бул жакка чыксаңыз болот. Анан жок, мен чыкпайм десеңиз, анда отклонить этип коюңуз, албаңыз. Запрос да. Тарынбаганыңды бизге берчи дейт. Туура айтасыз. Айсулуу К дейт. Чодо. Мен сизди түз эфирге чакыра албай атам. Ага, отклонила дейт. Хорошо. Айсулуу Камчыбековна, сиз менин баракчама катталган болсоңуз жакшы болмок экен, бирок мен сизге чакыра албай атам. Бул жакка чакыра албай жатам. Саламат Ботоханова. Давайте, Саламат Ботоханова, чыгыңыз түз эфирге. Саламатсызбы, Саламат Айым? Саламатсызбы? Саламатчылык, атыңыз? Менин атым Саламат. Саламат, аха. Кээдикилер башка аккаунт менен деле кире берет, ошон үчүн тактап Өзүм атым менен эле. Аха. Аха. Кандай Сизде запрос менен чыктыңыз, Саламат Айым? менде мындай запрос болуп атат. Мындай десем эми. Мен өзүм мугалим болуп иштейм. Анан мектепте жүргөндө баардыгы эле жакшы. Бирок үйгө келгенде балдарыма кыйкырып, мындай спокойно эмесмин да, эмнегедир жүрөгүмдө тынчтык жоктой да. Анан ошо балдарыма кандай мамилени кандай кылып өзгөртсөм болот? Ушуларга акырын сүйлөп эле түшүндүрсөм деле негизи жетет да. Бирок ал нерсени кыла албай жатам да. Эмне үчүн биз балдарыбызга кыйкыра беребиз, бакыра беребиз, күчүбүздү мындайча айтканда балдардан чыгара беребиз? Эмоцияңыз боюнча айтып берейин да. Бирок колдошуу жок. Ага. Анткени биз эмоциябызды сыртка чыгарбаганда, мисалы өзүбүзгө уруксат бербейбиз. Мисалы мектепте түрдүү ситуация болот да. Мисалы директорлор, завучтар менен түрдүү келишпестиктер болушу мүмкүн, же мугалимдер менен деги эле жумушта, же кошуналар менен деле кандайдыр бир айта турган сөздөр болушу мүмкүн, бирок сиз айтпайсыз, унчукпай коесуз. Ичиңизге жутасыз. Себеби дегенде сиздин аң сезим, булар акылдуу болот да, алар айтат. Нет, сен директор менен урушпа, завуч менен урушпа, аларга айтпа оюңду. Сен андан көрөк алсыздарга чыгар дейт дагы. Үйгө келесиз, балдарыңызга миллион кыйкырсаңыз деле алар сизге эчтеке кыла албайт. Сизди жумуштан айдай албайт. Сизге кыргызча мурун сөгүш жарыялайт дечү эле го, ушундай бир жазалай албайт да. Ошон үчүн биз көбүнчө алсыз адамдарга чыгарабыз аны. Алсыз адамдар булар кимдер? Биз үчүн энелер үчүн балдар, эркектер үчүн аялдар менен балдар. Ошон үчүн сиз балдарыңызга кыйкырбаш үчүн бизде жанагындай подружкалар менен жолугуу деген бар. Эмне үчүн жолугабыз подружкабыз менен? Ал жака барып каткырабыз, күлөбүз, эмоциябызды чыгарып келебиз. Чындыгында күлкү бул да эмоция. Ушундай нерсени өзүңүзгө уруксат бериңиз. Подружкаларыңызга жок дегенде бир айда бир жолугуп турганга аракет кылыңыз. Бул бир. Экинчиден, ыйлагыңыз келген учурда, бук болуп аткан учурда балдарыңыз менен урушкандын ордуна лучше өзүнчө бир комнатага кирип алып, ошол жактан ыйлап, сүйлөп, эмне деп айткыңыз келсе ошол жактан өз алдыңызга чыгарсаңыз болду. Балдарыңызга уже эмоцияңыздын кереги да жок болуп калат. Уже наоборот, өзүңүзчө чыгарсаңыз барып жеңилдейсиз да, наоборот аларды жакшы көрүп кучактап баштайсыз. Эмоцияңыз тыйыл, жабылган.
эмне үчүн чыгара албашыңыз мүмкүн, айта албашыңыз мүмкүн, анткени бала чагыңызда жабосуңуз. Сен кимсиң деп сиз апаңыз сиз азыр балдарыңыздын эмоциясын жаап атасыз да кыйкырып. Сизге дагы ошондой кыйкыруу, тыюу менен жабылгансыз. Балким мугалимдер жапкан, балким өзүңүз ата энеңиз жабыккан да, сүйлөбө, айтпа, баспа, тигини кылба, муну кылба, болбойт. Үнүңдү чыгарба да, ыйлап атсак дагы үнүңдү чыгарба, ыйлаба дешчү, туурабы? Вот. Эми биздин ата энебизди күнөөлөгөндө эмес, биздин ата энебиздин өздөрүнүн эмоциясы жабык болгон. Алар чыгара алган эмес. Мындайча айтканда, ушинтип поколениядан поколенияга кете беребиз биз. Ошон үчүн биринчи кезекте эмоцияңыз менен иштөөңүз керек. Жашоо өзөгү курсуна катыша алдыңызбы? Жок, ошого эме кылып, эртең кечке чейин төлөм жүргүзсөмбү деп эме кылып атам, аракет кылып атам. Себеби дегенде жашоо өзөгү курсунда именно ошол эмоция менен иштейсиз. Ал жакта эмоция менен иштейбиз. Анан мисалы биз бүгүн иерархия менен иштегенде эле трансформацияда уже канча айымдар жазып атышты да, мырзалар. Уже ыйлагым келди, ыйладым, аябай жеңилдеп калдым, сонун болуп калдым. Эмоция ал өзү эле келет да. Аны атайлап берген деп чакырыштын кереги жок. Сен айтып атканда эле ал өзү эле келет. Аны токтото албайсыз. Ошентип ар бир сабакта биз мисалы капачылыкта ыйлайбыз да, сүйүнсөк сүйүнгөнгө уруксат беребиз. Өзүбүзгө мындайча айтканда жаш баладай болуп уруксат беришибиз керек, ачык болушубуз керек. Вот ошентип өзүңүз менен иштей берсеңиз эле болду, күйөөңүз менен деле урушпайсыз. Бул жакта жолдошор айымдар бар да. Начальниктер менен деле урушуп кереги жок, балдар менен деле урушуп кереги жок. Ал именно балдар менен күйөөбүз менен урушкандын эң биринчи себеби бул эмоциябыздын эле жабыктыгы. Башка причина аз эле. Анан капачылык таарыныч болуп аткан болсо, анда именно ошо капачылык таарыныч менен да иштейбиз сөзсүз түрдө. Эмеспи? Бирок азыр сиз айткандай, мен кичинекей менен эрке кыз болуп өскөмүн да. Анан жанагындай ата энем тарабынан тыюу болгон эмес. Анан бирок эмнегедир ушул нерсени тизгиндей албай атам да. Эрке кыз болгон күндө деле по-любому сизде тыюу болгон. Кыз деген мындай болуш керек, кыз деген тигиндей болуш керек, тиги эмне дейт, кокой эл эмне дейт, отурба, турба. По-любому болгон бизде тыюу. Ал жактары болгон. Культурный тыюулар деле болгон да. Сиз эрке кыз болсоңуз эле ыйлайбыз деп сизди ыйлатып койгон эмес. Эрке кыз болсоңуз эле секире бер деген эмес. По-любому күлсөң болбойт, кыз деген күлбөйт, кыз деген тигинтпейт, мынтиш керек, тигинтиш керек деген аябай көп мындай неме боло берген да. Рамкага сала берген да, биздичи билизбей эле акырындан эле вот ошол рамкадан чыга албай эле анан алыбыз жеткен эле балдарыбыздан күчүбүздү чыгарып атабыз азыркы учурда. Андай нерсе сизде эмес, менде деле болгон. Мен именно ошентип балдарымды мен аябай урат элем. Кичинекей лялечка кезинен баштап эле уже колумду көтөрүп баштаганда, бирок аябай ичим ооручу, жүрөгүм ооручу да, кантип жардам бере алам? Эмне кылсам болот? Эмнеге мен мындаймын деп өзүмдү аябай урушчумун, бирок колуман келчү эмес. Өзүм алым жетпей эле кайра эле байкуштарды уруп сабап салчумун. Баламды 3 жашынан баштап эле уруп баштагам. Мен азыр өзүмдү ошончолук жаман көрчүм. Ошол учурда өзүмдү жаман көрөм, конечно да. Аябай боль кылгам балдарыма, бирок эми вот көрсө ушул методикага келип, ушундай эле нерселер менен иштесең эле уже балдарды уруп деле кереги жок экен, урушуп деле кереги жок экен. Болгону жакшына түшүнө турган сөз менен айтып койсок эле, всё. Оңой эле бала деле угат экен. Просто биз өзүбүздү укпайт экенбиз да. Ошону айтамын. Бала бизди укпайт. Түшүндүңүзбү? Анда келиңиз. Эртеңден баштап эмес эле, бүгүндөн баштап эле келип эле, эртең уже сабакка катышып калганга аракет кылыңыз. Хотя бы Инстаграмда бүгүн эртең, так бүгүн болду, кечээ болду, эртең акыркы күн түз эфирди Инстаграмда коебуз. Саар менен 5те деп атат. Эртең менен саат 5те, да, эртең менен саат 5те. Да, бул жакта айтып атышат, уже курста мен ыйлап жатам, жеңилдеп баштадым, да. Хорошо. Рахмат сизге. Анан баардыгы буюрса жакшы болот. Ниет коюп келиңиз, сөзсүз түрдө, анткени кандай ниет койсоңуз, Кудайым сизге ошол результатты мен бербейм, Кудай берет. Мен сизге болгон курал эле берем. Сабактын баасы канча дейт? Сабактын баасы 1 ай бою окуйсуздар менен, 1 айлык баасы 1000 сом. Рахмат сизге, жакшы турыңуз. Рахмат эжеке, ишиңизге ийгиликтер, соктолуңуз. Рахмат.
сабактын баасы болгону. Бул жакта крестикти басып чыга берсеңиз болот. Мен дагы балдарды катуу урушуп алып, анан өзүмдү күнөөлөй берем дейт. Вот именно балдарды урушкан сайын байкуштарда коркуу пайда болот, ишенбестик пайда болот. Самооценкасын түшүрө беребиз. Анан эртең чоңоет да, анан өздөрүнүн жашоосуна барганда алар дагы жумушунда башкаларга эчтеке айта албайт, баардыгын ичине ката берет, ыйлайт, күнөөлөйт. Анан эртең кыз киши болсо күйөөсү менен мамилеси жакшы болбойт, айта албайт, оюн айта албайт, оюн айта албаган жабык кыз болот. Эркек болсо аялына унчук албайт, мындай ачык сүйлөшкөндү билбейт да оюн. Биз именно ошентип урушуп эле балдарды өзүбүз эле апалар жаап салабыз. Биз ошону осознавать этишибиз керек, түшүнүшүбүз керек да. Сабактын баасы болгону 1000 сом. Да, курска кошкула дейт. Курска кошобуз. Эгерде номериңиздерди бул жака калтырсаңыздар, комментарийге жазсаңыздар, сиздер менен менеджерлер дароо байланышат. Бизде менеджерлер комментарийге жазып коюңуздар, мен менеджер, мен номериңиздерди жазыңыздар деп биз сиздердин бул жакта бар экениңиздерди дагы көрүп туралып. Курс саат канчада болот дейт. Курс эртең менен саат 5-тен 6-га чейин болот. Эгерде катыша албайм, тура албайм, ал сабак саат мага ыңгайсыз дей турган болсоңуздар, анда качан сиздерге ыңгайлуу болгондо катыша берсеңиздер болот. Мисалы эртең менен 5-те тура албасаңыз, анда же колуңуз бошошу мүмкүн, жумушка барышыңыз мүмкүн, таңкы саат 5-те кетишиңиз мүмкүн да. Анда качан бошогондой, мисалы кечке маал бошодуңузбу, кечке маалда көрүп, практикаларды аткарып жасап койсоңуздар болот. Анткени эфир сакталат. Эфир 1 ай бою сентябрдын аягына чейин сакталат. Сентябрдын 30-на чейин сакталат. Октябрда уже октябрдын 1-inde уже сабактар өчөт. 1 айдын ичинде үлгүрүп, записти көрүп жасап койсоңуздар болот. Мен менеджермин, номер жазыңыздар деп бул жакта менеджерлер жазып башташты. Азамат кыздар. Азаматсыздар номер калтырып атышат. Мен жолдошум аябай айтканынан кайтпайт, бир пастан нерв болуп эле мага кыйкырып, кыздарын кошо уруп жейт. Эмне кылсам болот? Өзү жадап кетесиң дейт. Сизге ким кыйкырчу, ким ошондой мамиле кылган, ошол адамга капа кылган болсоңуз да, жадап кетсеңиз, ким сизди бала кезиңизде жадаткан, ошол адамды эле сизге көрсөтө берет жолдошуңуз. Мурун андай эмес элем дейт да. Эмоцияңыздар менен иштөөңүздөр керек экен көпчүлүгүңүздөр. Мен эч кимди элестете албай жатам го, эмне себептен? Элестетүүнүн кереги жок. Эгерде элестете албай жаткан болсоңуздар, анда болгону сезгенге эле аракет кыла бериңиздер, Элимди көргүм келбейт. Демек сиз өзүңүздү көргүңүз келбейт, өзүңүз менен иштөөңүз керек. Сабак Инстаграмда болобу дейт 5-теги, Телеграмда болот. Акчаны бөлүп төлөсө болобу? 1000 сомду бөлүп төлөсөбү? Аны менеджерлер менен сүйлөшүңүздөр. Төлөм боюнча мен эчтеке чечпейм. Мен сиздерге сабак гана өтөт. Кантип эрте туруш керек айтып коюңузчу, жатсам деле тура албай жатам дейт. Бул нерсе менде дагы бар. Мен аябай уйкуну жакшы көргөн адаммын. Бирок мен кайсы учурда эрте турам. Алдыма максат коем. Максат коюп туруп, ошол максатыма жетиш үчүн өзүмдү мээме айтам. Давай ушундай жашоону куралы. Ушул ойдон эле жашап жүрө берели дегенде менин мээм эртең менен давай деп эле ыргып турабыз. Ошол сыяктуу эле максатыңыз керек сизге. Бөлүп төлөсө болобу, пожалуйста дейт. 1000 сомду кантип бөлүп төлөсө болот, аны менеджерлер менен байланышыңыз, Номериңизди бул жака калтырсаңыз, менен менеджерлер байланышат, айтып беришет. Адамдын колу ачык кол экенин кантип билсек болот? Адамдын колу ачык экенин билип эмне кыласыз? Өтө сонун сабак болду дейт. Давайте разбордого чакырайын сиздерди. Түшүнүксүз аккаунттарды бул жака чакыра албайт экенмин, кечиресиздер. Кыдыралиева Гүлзина, давайте чыгыңыздар. Кыдыралиева Гүлзина. Кайсы жакта сакталат сабактар? Сабактар Telegram каналында сакталат. Ошол Telegram каналда түз эфирлер болот. Telegram каналында сиздер менен мен иштешем.
Мамам бизден акча сурай берет. Мен бала менен иштебей үйдөмүн. Мен ошондо аларга ата-эне болуп алганмынбы дейт. Балким сиз апаңызга жардам бергиңиз келе берет, акча бергиңиз келе берет. Ошон үчүн дагы сизден сурай бериши мүмкүн. Мен да аябай түнт экенимди кантип билем, кантсем болот дейт. Эмоция менен иштөөңүз керек. Жолдошум үйгө акча койбойт, мага акча бербейт. Значит, сиз өзүңүз акча алган эмессиз, ата-энеңизден алчу белеңиз. Ата-энеңиз акча берчү беле? Коркуп жатам дейт. Үнүн уккандан коркуп жатам. Демек, сиздин үнүңүздөн эмес, кандайдыр бир коркуу бар сизде. Заткан сиз 3-жылда төрөлгөн окшойсуз дейт. Да, мен 3-жылда төрөлгөм, 30-мартта төрөлгөм. Акылдуу деп атасызбы? 30-мартта төрөлгөмүн. Менде 1 эмес 2-3 бар деп мага сүт сайдын кыздар айтып калат. Мен сүт сайды билбейм жакшы. Миссиям 6. Именно ушундай нерселерди мага партнерим кunduz таштанып айтып берет. Саламатсызбы, келиңиз. Сабак аткарып атыптыр бул айым отуруп алып. Саламатсызбы? Да, саламатчылык. Келиңиз, сиз канча күндөн бери разговорго чыга албай атам деп жазып атканыңызды көрүп калдым. Атыңызды Канча айтып күнүндө кетиңиз. калбайтам. Атым Айгерим. Айгерим айым, кандай запроска разговор кылалы? Менин запросум мындайча болуп атат. Жашоомду түп тамыры менен белатат. Бардык сферам чаржайт. Сиз аябай начар угулуп атасыз. Жашоо жөнүнө катыштыңыз, Сиз аябай начар угулуп атасыз. Үнүңүз да жугулбай атат. барып Айгерим айым, сиз жакшы угулбай жатасыз, бирок мен сизге бул жактан диагностика кылып баштадым. Эгерде записти көрүп калсаңыз дагы көрсөңүз болот. Крестикти басып чыга берсеңиз болот. Интернетиңиз аябай начар болуп атат. Мен азыр сиздин диагностикаңызды айтып берейин да. Менин дароо оң бутум ооруп баштады. Биз адамдар аябай сезимтал болобуз. Бири-бирибиз менен иштегенде дагы дароо бутубузга бул көп нерсени сезебиз. Катыштым дейт. Хорошо. Чыгып кетчү дейт. Чыгып кетиши дебеңиздер, пожалуйста. Айгерим айым бизди укпай атат, чындап айткандачы. Көрүнбөйт атат окшойт. Өтө нормально. Айгерим айым, келиңиз. Крестикти басып чыгыңыз. Айгерим айым, крестикти басып чыгыңыз. Менде өчүрө турган функция жок сизде. Так, менде сизде өчүрө турган функция жок. Айгерим айым, крестикти басып чыгыңыз. Комментарийге жазып койгулачы кыздар. Айгерим айым, крестикти басып эфирден чыгыңыз деп.
Айгерим айымдын диагностикасын айтып берейин. Анан Айгерим айымдын диагностикасы, Айгерим айым көбүрөөк атасы менен иштеш керек экен. Атага болгон кандайдыр бир капачылык, таарынч болуп атышы мүмкүн. Бул жактан жашоо өзөгүнө катышып атам деди. Демек ата менен көбүрөөк иштешиңиз керек. Анан эгерде жашоо өзөгү курсунда окуп жаткан болсоңуз, анда 4 сфера боюнча өз-өзүнчө кандай сиз каалайсыз, ошол боюнча максаттарыңызды сөзсүз түрдө 4 сферага өз-өзүнчө жазыңыз. Баардык сфераны чаржайт деп атпайсызбы да? Ар бир сфера боюнча, мисалы мен жашоодон чарчадым, мен ушундай жашоодон чарчадым эмес, позитивде жазыңыз максаттарыңызды да. Анан сиздин диагностикаңыз бактылуулукту сезбейсиз экенсиз да жашооңуздачы. Өзүңүздүн бактылуу болгонуңузду дайыма ар бир кыймылыңыздан көрүшүңүз керек экен. Мисалы, мен өзүмдүн бактылуулугумду канчалык деңгээлде сезе алам. Айгерим 0-дон 100ге чейин өзүңүздүн бактылуулугуңузду белгилейсиз. Мисалы 0-дон, мисалы 20, 30, 40, 50, 60, 70 да. Андан кийин сиздин бактылуулугуңуз кимден көз каранды? Ушул суроого жооп бересиз, кимден көз каранды? Анан 3-чү суроо, эгерде сиз өзүңүздү 100% бактылуу деп сезсеңиз, сиздин жашооңузда кандай сизге жагымсыз нерсе болушу мүмкүн? Бул жерден именно боль табылыш керек. Кандайдыр бир болуңузду табышыңыз мүмкүн. Эгерде мен бактылуу болсом, анда мисалы менин апам бактылуу болгон эмес, мен анда апамдын алдында күнөөлүү сезем, или там подружкаларымдын алдында өзүмдү ыңгайсыз сезем, анткени баардыгы эле бактысыз, или там ушундай нерсе болушу мүмкүн да. Чөйрөгө деле ылайыктуулук боло берет да. Баягы кыргыздарда сөз бар го, жакшыга жанаш, жамандан адаш деген. Вот именно жакшы адам болуш үчүн биз жакшы адамдарга көбүрөөк аралашып жүрүшүбүз керек да. Бактылуу адамдарга, да? Так, давайте анда. Мага эмне үчүн көп адамдар асыла берет, айрыкча кайны дейт. Демек, сиз өзүңүзгө дайыма претензия кыла беришиңиз мүмкүн, же бала чагыңызда кандайдыр бир болуңуз болушу мүмкүн. Басылбай катып калды дейт. Айгерим айым, мени уктуңуз, ушул боюнча иштеп баштай бериңиз. Мен сизге айтып бердим азыр. Так. Жаңылай Казыбекова, давайте чыгыңыз. Техникага ишенич жок, Айгерим. Разбор на опору. Разбор на опору деп атпайсызбы? Опора деген бул эми таяныч. Таяныч деген бул ким? Ата энебизге ишенебизби? Эгер ата энебизге ишенбесек, биз дүйнөдө эч кимге ишенбейбиз. Үйүбүзгө да ишенбейбиз, жумуштага да ишенбейбиз, акчага да ишенбейбиз, жашоого да ишенбейбиз. Ошон үчүн опора бул биздин ата энебиз. Бала чактан бала ата энесине ишенип чоңойгон бала жашоосунда да көп нерсеге ишене алат. Өзүнө ишене алат биринчи кезекте да. Ата энеге болгон кандайдыр бир ишенбей калган ситуацияларыңыз менен иштешиңиз керек. Белим ооруп атат дейт. Белиңиз ооруса, демек сиз ыраазычылык менен көрө иштешиңиз керек. Себеби дегенде, жашоосуна ыраазы болбогон адамдардын бели, мойну ооруйт. Бул психосоматика боюнча. Ишеним жок болуп жатат дейт. Да, вот көрдүңүз да. Тамак салып берчи тур. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мына котура койчу. Тамагыңызды салып келиңиз, биз бул жакта суроолорго жооп берип турабыз. Бери мени каратып койчу. Мен байкабай басылып алынып кетпеди. Мен баягы күндө чыккан, бирок азыр да сизден разбор алып келе. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Келиңиз, диагностика. Атыңыз ким? Жылдыз. Жылдыз. Кандай запрос кыласыз? Мен негизи карыздан башым чыгып кетти, ошону сурап билгим келген. Качандан бери каласыз? Көптөн бери эле карыз болуп эле жүрө берем, мындай үзүлбөйт да, аяк дайыма карыз менен жашайм да. Карыз эле боло берем. Биринчи жолу карыз болгон ситуацияңызды айтыңызчы.
биринчи магазиндерге эле карыз болгом, азыр деле ошентип магазиндерге эми банктерге карыз болуп алып, ошентип карыздан чыкпай калдым. Иштейм анымды карызга төгүп берип эле ушинтип эле жүрөм да. Да, энергияңыз минуста экен да. Энергия деп, диагностикаңызда да энергия деп чыкты да. Атаңыз жөнүндө айтып бериңизчи. Атам кандай кылып айтып берейин, жакшы эле киши болчу, мындай ак көңүл, дараныган дегендей. Атаңызга кандай Бай ыраазычылыктарыңыз деле, барбы? бай эмес, орто эле киши болчу. Атаңыздын карыздары бар беле? Карыз болуп эле жүрүшчү апам экөө деле ооба. Да, биринчи кезекте именно ошол ата энеге болгон окшоштук болот да. И анан атага көбүрөөк ыраазычылык жасашыңыз керек экен. Себеби дегенде акча бул кеп, атанын энергиясынан көбүрөөк акча келет да. Эркектердин энергиясы бул акча да. Ошон үчүн атага болгон ыраазычылык сизге тапшырма кат жазасыз атаңызга. Кандай жакшы жактары болгон, кандай капачылыктарыңыз болгон, ыраазычылык көбүрөөк жазышыңыз керек. Анан ошол жазып аткан учурда дагы көп нерселерди таап чыгасыз өзүңүз элечи. Кандайдыр бир болду табышыңыз мүмкүн, апаңыз менен болгон мамилеңиздеги болдорду табышыңыз мүмкүн. Отуруп алып прям жазышыңыз керек. Жаш өзөгүнө катыштыңызбы? Ооба, катыштым. Эртең менен жанагы немени бир техника жазат го, жанагы иерархия беле. Ошондо ата энени ордуна коюп атканда, улар маябай чымырап бир башкача болдум да. Азыркыга чейин да тургандай да, ошо. Мындай уйгансып, абамдын ортосу. Азаматсыз. Андай иштеп баштай бериңиз да. Анан биз катты жазып атканда кандай сезимдер болду? И ошол сезимдериңизди ошол сезимдериңиз менен комментарийде бөлүшсөңүз, кыздар жардам берет. Сурооңуз болсо дагы бериңиз кат жазгандан кийин атаңызга. Ыраазычылык кат жазгандан кийин. Эмне кылышым керек? Мындай болдум, тигиндей болдум, бул жерим ооруду, бутум ооруду, башым ооруду, көңүлүм айланды, ушул сыяктуу нерселер. Биз канчалык ата энеге ыраазычылык айткан сайын бизге жаратканым ата эне аркылуу энергия берип турат. Ал энергия эмне? Акча. Хорошо? Энергияңызды көтөрүшүңүз керек экенсиз. Мейлі? Азаматсыз иштей бериңиз. Рахмат. Аябай карызым көп болуп жүрөм дейт, күндөн күнгө көбөйүп келе жатат дейт да. Вот именно карыз боюнча сөзсүз түрдө иштеңиздер. Анан сабакка келе жатканда дагы, мисалы жаш өзөгүнө же талдоо чеберине, талдоо чебери дагы буюрса 15-сентябрда башталат да. Анан сабактарга келе жатканда ниетти туура коюп келиңиздер. Мисалы сиздер эмне деп келишиңиздер мүмкүн? Мен карызыман кутулайын деп келишиңиздер мүмкүн да. Карызыман кутулайын деп келсеңиздер, карыздан эле кутуласыздар да, ошо менен бүтүп калышы мүмкүн да. Минуска эмес, максатты плюска коюп келиңиздер. Мен ай сайын мынчадан табайын деп. Мисалы сиздин 100 000 карызыңыз бар, сиздин кирешеңиз 30 000, мисалы да. Сиз айына 30 000, азыркы учурда таап аткан кирешеңиз 30 000 болсо, мисалы да, айына 90 000ден кирешеге чыгайын деп келиңиз. Себеби дегенде айына 90 000ден алсаңыз, карызыңыз 100 000 болсо, аны 3 айда, максимум 3 айда берип коюшуңуз мүмкүн да. Себеби дегенде 30 000ден алып жүргөн адам кирешеси 100 000ге чыкканда, ал талаптары деле көп болсо 60 000ге көтөрүлүшү мүмкүн да. Анан 100 000ден оңойлуу кутулуп коет да. Ошон үчүн эптеп карызымдан кутула алайынчы деп келбеңиздер. Наоборот, кирешемди ушунчага чыгарайын деп келиңиздер. Айрыкча мисалы бизнесте жүргөндөр көбүнчө ошентишет да. Ден соолук бар болуңуз дейт. Рахмат. Давайте Beauty Samar чыгыңыз. Beauty Samar жана апора деп аткансыз, азыр ден соолук деп жазып атасыз. Эл эмне дейт деген сапаттан кантип арылса болот? Эл эмне дейт деген сапат бул дагы деле апам менен атам эмне дейт деген сөз да. Кичинекей кезибизде апабыз менен атабыз тигини кылба, муну кыл, антпе, мынтпе, бул туура эмес, бул туура, антышың керек, мынтышың керек дей бергенде да. Туура эмес экенин мындайча айтканда ата энебиз чечкен көп учурда да. Вот ошон үчүн давайте Beauty Samar чыгыңыз, мен сизге запрос жөнөттүм.
Ошон үчүн дагы деле чоңойсок деле атам эмне дейт, апам эмне дейт деп эле жашап келе жатабыз. Ата энебиздин бизге берген түрдүү кеңештери, сабактар үчүн биз эмне дейбиз? Ыраазычылык айтабыз дагы, өзүбүздүн сепарация болушубуз керек, өзүбүздүн жашообузга кетишибиз керек да. Ага. Так. Не может присоединиться болот атасыз. Курска катышкан айымдарга 3-күнү Телеграмда болобу да, 4-күнү Телеграмда болот. Менин айлыгым 30 000, 100 000ге чыккым келет. Да, вот ошентип келиңиз сабакка. Иерархия техникада уктап калып түш көрдүм дейт. Кичинекей кабинадан чыгып алдыга чуркап жатып турмун дейт. Аха, бул да жакшы нерсе. Давайте Нурай обучение СММ дейт, чыгыңыз. Чакырдым Нурай айым сизди түз эфирге. Beauty Самар сизди кошо албай жатам. Кайсы практиканы жазсам болот? Түз эфирге чыкканда биз разбор жасагандан кийин сабактар сакталат, YouTube'га жүктөлөт, башкалар көрөт. Эгерде ачык болсоңуздар чыгыңыздар. Мен жабыкмын кокуй эле эмне дейт десеңиздер, анда чыкпаңыздар, хорошо? Мен актык күндөрү өзүмдү өзүм түшүнбөй жатам дейт. Өзүңүз менен өзүңүз сүйлөшүңүз. Кызымдын турмушка чыкпай жүргөнү эмнеден себебин билсем болобу дейт. Кызыңыздын турмушка чыкпай жүргөнү сиз кой бербей жатышыңыз мүмкүн, сиз апа кылып алышыңыз мүмкүн. Талдоо чебери боюнча айтып бериңизчи дейт. Талдоо чебери курсу бул именно өзүңүздөр разбор жасап ала турган сабак. Мен азыркы күндө эл аралык академия мастер разборов деп Инна Тилешованын академиясынын амбассадорумун. И ал жактан мен сиздерге Иннанын академиясы аркылуу разбор жасаганды үйрөтөм жана Иннанын сабактарына доступ берилет. Жана мен группада мен разбор жасаганды үйрөтөм, жана биздин кураторлор дагы сиздер менен түз эфирде иштешет. Жана бизде талдоо чебери 2 сабак бар. Талдоо чебери 15-сентябрда башталат. Талдоо чебери сертификат менен талдоо чебери өзүм үчүн деген. Өзүм үчүндө сиздер сертификат албайсыздар, башкаларга разбор жасай албайсыздар, сиздер өзүңүздөргө гана жасайсыздар. Ал эми талдоо чебери сертификат менен дегенде ал жакта сиздер мага окшоп мастер болуп разбор жасасаңыздар болот. Ал жакта төлөм бар, бөлүп төлөсө болот. Бөлүп төлөө боюнча дагы эң сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Давайте разбор деп жазыңыздар комментарийге. Бизде дагы 25 мүнөт убактыбыз бар. 25 мүнөттөн кийин бүтүрөбүз. Жаңылай Казыбекова сизди түз эфирге чакырган, бирок чыккан жоксуз. Түз эфир сакталат да. Айгүл Маматалиева, давайте чыгыңыз. Талдоо чеберине канча төлөйбүз дейт. Талдоо чеберине сиздер Айгүл Маматалиева отклонила, хорошо. Канча төлөйбүз? Талдоо чеберинин баасы 2 ай бою сабак болот. Сиздер ал жакта 2 айлык сабакта азыр уже сентябрдан баштап 200 000. Эгерде брон кылсаңыздар, ушул 3 күндө сиздерге 150 000 сом болот баасы. Бирок сиздер өмүр бою сиздерге жардам берген методиканы үйрөнүп аласыздар. Үй бүлө боюнча, мамиле боюнча өзүңүздөр мындайча айтканда мастер болосуздар жана башкаларга дагы жардам бере аласыздар. Өзүм үчүн да үйрөнүп алсаңыздар болот. Мындайча айтканда мага окшогон эле азыр мен психологияны да окуганмын, мен психологмун да. И плюс талдоо чебери методикасын дагы окуганмын. И ушул методиканын жардамы менен мен разбор жасап, көбүрөөк ушу менен иштейм. Азыркы учурда мен Москвада да окуйм психологияны, жана Кыргызстанда дагы университеттерде 2 жакта тең окуйм. Психологияны тереңдетип окуп жаткан учурум, бирок ошондо дагы мен иштеп жаткан методика бул абдан күчтүү методика, жардам берген методика.
Эмне менен иштесем болот? Талдоо чеберинде окугам дейт. Аа, Талдоо чеберинде окугам, жашоо жөнүндө окугам. Эмне менен иштесем болот? Разбор жасаңыз. Эгерде талдоо чеберинде окусаңыз, анда разбор жасаңыз. Так. Мен бала бакчада мугалим болуп иштеп келем. Азыркы учурда эч нерсе кабыл албайт. Жатат, бирөө менен сүйлөп жатса да түшүнбөйм дейт. Өзүңүзгө эс алганга уруксат беришиңиз керек экен, иштебешиңиз керек экен. Эч нерсе кылбай, бир баягы кыргызча айтканда, орусча айтканда ерундой надо заниматься. Просто ничего не делать, все быть собой, өзүңүздү мындай перезагрузка болушуңуз керек экен да. Андай нерсе дагы керек. Ага, так. Н. Аскаралиева. Давайте чыгыңыз түз эфирге. Н. Аскаралиева. Мен аябай запрос жөнөтүп атам сиздерге, бирок эч ким да түз эфирге чыгпай жатат, чыга албай жатат. Вейда Бишкек да, туура окуп атамбы? Чыгыңыздар. Кимге запрос барса чыгыңыздар. Ага, саламатсызбы? Саламатсызбы? Сиз ким? Гулиза. Ага, Гүлизайым, кандай запрос менен чыктыңыз түз эфирге? Эмне диагностика разбор кылабыз? Менде азыр семейный эме болуп атат да, решение чыгара албай атам. Бул эфир сакталат. Өзүңүздүн көйгөйүңүздү түз эфирде айтууга даярсызбы? Полностью айта албайм, бирок ошол. Ага, мейли, аны ачык айтпайсыз, Ачык айта албайм. Ачык айтпайсыз. Мен да билбейм. Кантип диагностика кылам? Закрытый кыла берейин да. Скорее всего, бул көйгөй эмненин айынан болуп жатышы мүмкүн. Сүйүү, өзүңүздү жакшы көрбөйсүз. Скорее всего, сизге көп претензия кылышы мүмкүн адамдар да. Кабыл албашы мүмкүн, жактырбашы мүмкүн да. Сиздин көйгөйүңүз өзүңүзгө болгон сүйүүнүн жоктугунан. Өзүңүздү канчалык деңгээлде жакшы көрөсүз? Бүгүн жалаңар өзүн сүйбөгөн айымдар чыгып атабы эмне? Айтыңыз, канчалык деңгээлде жакшы көрөсүз? 0-дон 100ге чейин балды менен айтыңыз. 50. 50 да. Эгер өзүңүз 100 балл, 100% жакшы көрсөңүз, жашооңузда сизге жакпаган эмне болушу мүмкүн? Өзүмдүн жакпаган нерсемби? Же эмне жашоомда? Эгерде сиз өзүңүздү 100% жакшы көрсөңүз, да, 100% жакшы көрдүңүз деп элестетиңиз. Прям өзүңүздү укмуш жакшы көрүп атасыз. Өзүңүздү аябай угуп атасыз, аткарып атасыз да. Сиздин жашооңузда сизге жакпаган кандай жагымсыз нерсе болушу мүмкүн? Ошо жакшы көрө албай атам да. Кабыл албайт экенми өзүмдү? Кабыл албайт экенм. Кабыл алсаңыз эмне болушу мүмкүн? Эмне болушу мүмкүн? Эгерде кабыл алсаңыз. Прям аябай өзүңүздү сүйүп, прям укмуш болуп кеттиңиз, элестет. Болуп кеттиңиз кыргызча айтканда. Эмне болушу мүмкүн болуп кетсеңиз? Мындай андай болгон туура эмес дегендей келип атат да. Ага. Туура эмес. Анчалык өзүңдү жакшы көрүп кетсең болбойт деген сезим келип атат. Эмне болушу мүмкүн? Эгерде жакшы көрүп кетсең, эмне болбойт? Эмне үчүн? Эмне үчүн болбойт? Мындай чөйрөмдөгү көп адамдардан алыстап калчудай сезилип атат. Мисалы кимден?
Мисалы, ошол эле жолдошум биринчи ошол келип атат оюма. Бир эки подружкам келип атат. Досторум менен. Мындай ычкында жоготуудан коркуп атасыз да? Ошондой болду. Жашооңузда кимди жоготконсуз? Эч кимди? Аборт болгон эмеспи? Аборт Алган, балким. ата түшүп калган, атайын болгон эмес. Түшүп калган учурда Эки кандай жолу болгон болгон, сезимдериңиз? Биринчисинде мындай күтпөгөн эле нерсе болгон үчүн андай деле эч нерсе ойлонгон деле эмесмин биринчисинде. Экинчисинде кичине өкүнүү болгон. Мындай билбей калыптырмын депчи. Бала чагыңызда апамды жоготом деген коркуулар болду беле? Жок. Мындай болгон. Апаңыз таштап кеткен учурлар. Жок, таштаган эмес. Коркуу, бирөөнү жоготом деген кандай коркуу болгон же бир нерсени жоготом деген? Алыстап кеткен балким. Ушундай бир ситуацияны эстесеңиз болот. Андай болбоптур. Азыр эстей албашыңыз мүмкүн, это нормально. Бул жактан бүткөндөн кийин анан ушундай болбоду эле деп эстешиңиз мүмкүн. Мисалы апаңыз бир жакка кетип калышы мүмкүн, же ата-энесине какой-то бир убакытка кетиши мүмкүн, же бир жумуштары менен кетиши мүмкүн да. Ошол учурда апаңызды сагынып, күткөн учур болушу мүмкүн да, алыстаган учурлар болушу мүмкүн. Андай болгон, сагынып күткөн болгон андай. Себеби мындай именно ошо переходный возраст мал болчу, ошондо Москвага кетишкен эле ата-энем. Ошондо болгон ушундай. Да. Бирок мындай келбей коет деген ой болгон эмес да. Нет, Кайбай ошондой. сагынуу, күтүү Да, болгон. күтүү. Алыстаган учурлар да. Алыстаган учурлар болгон. Негизги сиздин причинаңыз азыркы учурдагы чечилбей жаткан нерсенин негизги себеби бул өзүңүзгө болгон сүйүүнүн үстүнөн иштөөңүз керек экен. Анткени сиз өзүңүздү сүйсөңүз, сиз өзүңүзгө эмнени? Көп нерсени уруксат бере аласыз. Өзүңүздүн сүйүүңүздүн үстүнөн иштеңиз. Бирок өзүбүздү кайсы учурда сүйө албайбыз. Претензия болгондо өзүбүзгө, апабыздын өзүн сүйгөнүн көрбөсөк дагы өзүбүздү сүйө албайбыз. Апам өзүн сүйбөйт, ал жанталашып эле тиге чуркай берет, буга чуркай берет десек дагы өзүбүздү сүйө албайбыз. Хорошо? Вот ошон үчүн келиңиздер, окуп алыңыздар, тем более азыр 1000 сомдук дегенибиздин себеби ошондой. Чындыгында 1000 сомдук курс ал 1000 сомдук эмес. 1000 сомдук курс ал жок эле дегенде бир 100 000 деп эле баалайм да мен жашоодо курсту. Курста окуп атам. Эртең ошо иерархия болгондо биринчи жана фигураларды көрүңүз дегенде апам атам экөө тең сол жагыма туруп калды, асты жагыма. Анан кайра экинчи сабакта ордуларына койгондо ордуларында турду. Бүгүн кечке кайра элестетсем ордуларында турат да. Анан бирок ошол кандай маанайда келди дегениңизде экөө тең эле аябай жакшы маанайда келди. Анан түштөн кийин өзүмчө эле мындай ошол моментте эмоциям эч нерсе болгон жок. Түштөн кийин өзүмчө эле мындай эме болдум да. Саат бир 9-дардан баштап ыйлагым келип, апа тууралуу урууларды уккум келип, ушундай болду да. Ошол нерсени жасаңыз да. Апа тууралуу угуңуз, эмне каалап атсаңыз ошол нерсени жасаңыз, ыйлагыңыз келсе ыйлашыңыз керек, хорошо? Чоң рахмат. Да, именно ошол сабакта дагы өзүңүзгө болгон сүйүүнүн үстүнөн по-любому иштеп атпайбызбы азыр да? Мисалы, өзүңүздү кат жазыңыз дегенбиз. Как раз сиздин темаңыз экен. Кат жазыңызбы? Ошону жазгандан корктум да. Себеби эме мындай болдум да, акыркы учурларда ушундай көп эмоциональный состояние болуп атат, анан иногда ошо чыга албай, ошо жазып алып дагы энергиям түшүп 2 күн дагы үйдө отурбайын деп жазбай койдум да. Жазыңыз, аткарыңыз. Жок дегенде өзүңүзгө ыраазычылык кат жазып коюңуз, хорошо? Мейли, ошол менен иштешиңиз керек. Рахмат сизге, жакшы туруңуз. Азаматсыз. Так,
Самар Бьюти айым жаната бери жазып атасыз. Азамат, сиздин сообщенияларыңыздын баардыгын мен окуп атам. Ыраазымын. Мен дагы сизге чоң ыраазымын. Баалаганыңызга ыраазымын. Жок болуп кеткенсиз, бир жерде чыкпай калдыңыз дейт. Мен дагы көбүнчө өзүмө эс алууга уруксат берем. Анткени өзүңүздөр көргөндөй адамдар менен иштөө бул оңой эмес да. Ошон үчүн көп учурда жооп да беришибиз керек өзүбүзгө. Мисалы адамдар менен көпкө чейин сүйлөшпөй, кайра чыксаң адамдарды жакшы көрүп сүйлөшүп каласың. Кечке сүйлөшө берсең көрүң келбей калат да. Ошон үчүн анча мынча өзүгө эс алганга да уруксат берип турушубуз керек. Мен айрыкча быйыл жайда аябай сонун эс алдым. Балдарым менен болдум, эс алдым, жыгадым прям. Жолдошум бактым да чыкканда. Мен да өзүмө кат жазгандан коркуп жатам дейт. Өзүңүздөр хотя бы баалуулук, ырастчылык жазыңыздар, хотя бы. Өзүм да жатпайм дейт. Печилика деген орунду дарыласа болобу дейт. Болот да, анын үчүн иштөөңүздөр керек. Аябай көп иштеш керек. Аябай көп иштеңиздер. Разбор 1000 сомдук сабак качан болот дейт. 1000 сомдук сабак как раз азыркы учурда башталды. Бүгүн 2 күн болду. Бүгүн эртең акыркы мүмкүнчүлүктөр. Андыктан комментарийге номериңиздерди жазып, 1000 сомдук сабакка катышып калсаңыздар болот. Комментарийге жазыңыздар. Номериңиздерди менеджерлер байланышат дагы, сиздерди 1000 сомдук жашоо өзөгү курсуна каттайт. Так. Мен запрос жөнөттүм, чыгыңыздар. Мен пока жүз эфирге чыкканга чейин суроолорго жооп берип турайын. Ал эми жашоо өзөгүнө катталуу боюнча бул жака комментарийге номер калтыра берсеңиздер болот. Менде суроом бар. Күйөөмө көп нерсе айткым келбейт дейт. Демек, эмне үчүн айткыңыз келбейт? Эгерде айтсам, антип айтат, мынтип айтат, тигинтип айтат дешиңиз мүмкүн да. Коркуу болушу мүмкүн. Именно ошол сизге тоскоол болуп аткан нерсе менен айтышым, иштөөңүз керек. Сиз ушул нерсени айтканда мен тамагым ооруп баштады да. Тамак ооруу. Бул эмнеден болушу мүмкүн? Тамак ооруу. Айтылбаган сөздөрүңүз бар, капачылыктарыңыз бар, таарынычтарыңыз бар. Ал кайра эле өзүңүздүн ата-энеңизге тиешелүү. Именно ошол менен иштешиңиз керек экен. Мен дагы жолдошумдан көп нерсе жашырам дейт. Вот именно ошол жолдошумдан жашыруу боюнча силерге бир нерсе айтып берейин да. Мага бир айым келип калды сабакка. Анан сабактын бизнес разборунун саатчылыгы деп, ал бизнес разборунун саатчылыгы 250 000 сомдук сабакта. Анан экөөбүз сүйлөшүп калдык. Анан ал айтып калды, Затканжа эместин бизнес разборунун саатчылыгыңызга катышкым келип атат, аябай акчам бар. Бирок мен ал акчаны жолдошума карыз деп бергенмин, бир подушкамдыкы деп. Анан мен сиздин сабагыңызга келем, бирок жолдошум ушинтип айтам деп калды. Анан мен алайым менен сүйлөштүм, айттым, давай сен калп айтпа, сен лучше болушунча ачык айтканга аракет кыл. Ушундай сабак бар экен, эгерде баасын айтпасаң да, хотя бы сабакты айт. Себеби дегенде көп учурда биз өзүбүзгө уруксат бергенде жолдошторубуз бизди урушпайт, наоборот, биздин өзгөрүп атканыбызга аракет кылганыбызды баалайт, алар колдойт. Тоскоол болуп аткан тоскоолдуктарың менен, күнөөлүү сезимдер менен иште. Анан жолдошуң сени колдойт деп экөөбүз аябай сүйлөшүп, анан тоскоолдуктар менен иштеп, мисалы күнөөлүү сезим ата-энебиз көп тыйса да, ошол тыюулар менен иште деп алайым иштеди. Чындыгында кийин бизнес разборунун саатчылыгына 250 000 сомго келди, окуду. Ишенесиздерби? Күйөөсүнө ачык айткан экен акырындан да. Күйөөсү 4 баласы менен кайненесин жайгаштырып коюп, 4 баласы менен Бишкекке ташып келип, ташып барып, самолетко билет алып берип, салып жүрүп калды. Наоборот, колдоду аябай. Азыркыга чейин прям сонун, аябай сонун результат. Ошон үчүн күйөөбүздө эмес кеп өзүбүздө.
мисалы биздин балалыгыбызда биздин каалаган нерсеге тыюу салынса, азыр деле корко беребиз дагы, аны жолдошубузга айтпайбыз, жашырабыз, көп нерселер жасайбыз. Анан эмне болот? Анан күнөөлүү сезим пайда болот. Анан күнөөлүү сезим болот, анан ылый жакка кетип калабыз. Хорошо, жөнөттүм запрос. Мен жолдошум менен аябакка турушуп жаткам, аны эч көргүм келбейт дейт. Демек, сиз өзүңүз менен иштөөңүз керек. Кеп жолдошуңуздарда эмес, дагы бир жолу айтайын, кеп жолдошто эмес, көп өзүбүздө айымдар, өзүбүздөн издөөбүз керек. Жоопкерчиликти, эгерде биз жолдошубузду эле күнөөлөй берсек, өзгөртө албайбыз мамилени. Анын ордуна кел мен өзгөрөйүнчү, анан көрөйүн деп өзүбүзгө жоопкерчиликти алып, өзүбүз менен иштеп аракет кылсак, өзгөрсөк, көп нерсе менен иштөө керек. Мисалы, жолдошубузга болгон лоялдуулук, аны өзгөртөм, таарыныч, капачылык, кайненебизге болгон, кайнатабызга болгон лоялдуулуктар менен иштесек, анан акырын өзгөрө берет. Псориаз эмне себептен болушу мүмкүн дейт. Псориаздын себептери көп, конечно. Мен разборго чыкканга сиздерди жөнөтүп атам. Да, сиз өзүңүз уруксат бербей атасыз, кандайдыр бир уруксат сопротивление болуп атат. Мен сиздерди разбор деп жазган айымдарды бул жакка чакырып атам, бирок чыга албай жатасыздар эмнегедир. Мен жолдошумдан жашырбайм, бирок мени тыя берет дейт. Тыя берген болсо, жолдошуңуз кандай болсо ошондой биринчи кезекте кабыл алышыңыз керек. Анткени биз өзгөртө албайбыз. Сен мынтпейсиң, тигинтпейсиң дей беришиңиз мүмкүн да. Анан сизди ким көп тыйган, ошол тыйган адамдар менен иштөөңүз керек. 7 жылдан бери кызым төрөбөй жатат дейт Токтошова. Токтошова, 7 жылдан бери кызыңыз төрөбөй жатса, бала кезинде кандай бойлдор алган кызыңыз, мамилеңиз сиз менен жолдошуңуздун мамилеси кандай болгон, атасы менен сиздин да. Бала бул кыйынчылыкка жаралат. Мен кийин төрөбөйм деп, мисалы, балдар кыйналган учурда жашоосунда балалык кезинде. Мен балалуу болбойм деген да нерсе болушу мүмкүн да. Динара Ибраимова давайте чыгыңыз. Мен запрос жөнөтүп жатам. Так, сурооңуздарды жаза бериңиздер комментарийден. Саламатсызбы, Динара Ибраимова? Да, Динара, кандайсыңар? Да. Жакшы, рахмат. Кандай запрос менен чыктыңыз? Мен ушу миссиямды билейин дедим элем. Анан апама болгон таарынычтарым боло берет да мынтип. Сөзүн көтөрө албайм. Же кагып салам. Анан ошолду түшүнгүм келет да, эмне себептен, может, что-то влияет на Атаңыз это. жөнүндө айтып бериңиз. Атам өтүп кеткен? Атаңызга жакынсызбы сиз? Жакын белеңиз? Мен кичинекей кезимде не помню я. Может быть, Канча но бирок мен жашыңызда өтүп айтайын. кеткен? Уже жолдошум, кандай десем, күйөөгө тийип 2 балалуу болгондо эле өтүп кетти. Где-то бир Хорошо. 7 жыл болуп калды. Себеби дегенде сиз чыккандан баштап эле мен оң тарабым ооруп, оң тарабымдан үшүп баштадым да аябай. Ошол атаңыз өтүп кеткен учурдан баштап кандай мамиледе болдуңуздар? Же атаңыз менен апаңыздын мамилеси кандай эле? Алардын Атаңыз жөнүндө эмне деген сөздөрдү айтчу? Именно атам или апам? Апаңыз атаңыз жөнүндө. Апам в основном атама көп таарынчы. Жардам бербейт, көңүл бурбайт. Мен менен чогуу үй бүлөгө каралышпайт депчи. Ошентип сиздерге айта берчү. Болчу. Мага эмес, общий баарыбызга эле. Мен 5 жаш турган болчу. Анан отурганда эле ушу таарынып ыйлап калчу. Ушу атамга чыдап жүрөм. Силер үчүн чыдап жүрөм, деди илерчи да. Вот. Да. Анан атаңыз өтүп кетти, анан апаңыз? Апам резко өзүн таштап ийди. Вот, анан азыр өзүн резко таштап салды.
Өзүн көп карабай калды. Раньше кичине алды күчтүү болчу. Анан атам өтүп кеткенден кийин эле резко мындай шалдырай түштү окшойт да. Мгм. Атаңыз өткөндөн баштап сизде кандай мындай неме болдубу? Вот сиз атам өмүр бою ыраазы болбой жүрүп, мына атам кетти, эми жыргап жашаңыз деген учурлар, сезимдер болдубу? Ооба. Мгм. А, Атаңыз кандай сөздөр айтат эле апаңыз жөнүндө? Апама эч кандай мындай атынан айтчу эмес такыр. Апаңды чакыр. Апаң чакырып койчу, апаңан сура. Эч качан атынан айтчу эмес. Мамам атынан айтчу. Мамам мындай бир аз властная женщина была. Она добытчик болчу да, имеется в виду. Үйдү да салган мамам болгон. Бизди да кормить этип, кийинтип, ошенткен. Атам, по мне казалось, что эч нерсе менен иши жоктой эле көрүнөрчү да. Анан бир нерсе сурасак элек, мамаңан сура. Мамаң чечет. Мен билбейм. Мамаңан сура эле болчу да. Анан өзүнүн кандай десем, мен ойлой берем ушу бул жашоодон эме мындай өзүн таштап койгон атамчы. Как будто, потому что мындай болчу да. Күчтүү аялдар эркекти басып салабыз да. Ошо анан кийинчерээк ошо атамды уже слабый болуп баштагандан аябай карап баштады. Кийимдерин которуп, эшикке жетелеп чыгарып, тамагын алып келип берип, анан атам өтүп кеткенден кийин эле резко эле өзүн таштап койду да. Анан атаң болгондо койду кичине жакшы болчу деп кийин өкүнүп калды. Жалгыз экенсиз да. Да. Сиз айтып атпайсызбы, миссиямды тапкым келет деп. Миссия бул предназначение да. Сүйүктүү жумуш, миссия, жашоодогу жумушубуз карап турган бул именно биздин атабызга тиешелүү болот. Себеби дегенде, үйдүн ичиндеги нерсе бул баардыгы апага тиешелүү. Үйдүн сыртындагы акча, бизнес, жумуш бул атага тиешелүү болот да. Сиз айтып атпайсызбы, мындайча айтканда, сиздин аң сезимиңизде атаңыз кантип калып калган? Эч нерсе менен иши жок, алсыз адамды каралган. Мен жашоомо эч кандай бир эмеси мындай болгондо мына ушундай ой келип берчү да. Он в моей жизни никакой роли не играл. Он был и нету, мне никакой разницы нету дегендей бир сезим келе берет да. Потому что бар болгондо деле он жөн эле существовал. И его нету, и нет никакой разницы, да, он был или нет, короче. Да. Атаңыздын улуктугун кабыл алышыңыз керек. Көбүрөөк ата жактан көбүрөөк энергия алышыңыз керек да. Именно ошол миссияңызга келиш үчүн. Апага болгон таарыныч, ал көп учурдачы мындай да. Апага болгон таарыныч кандай болот? Мисалы, өзүбүз менен көп учурда таарыныч менен иштесек деле, таарынычтан арылбайбыз да. Эмнеге? Анткени апабыздын таарынганын көрсөк деле, чындап келгенде атаңызга таарынган эмес. Демек, апаңыз өзүнүн ата-энесинен дагы бир нерсе албай калган. Балким колдоосун алган эмес, балким дагы бир нерсесин алган эмес. Ошол эле таарынычты күйөөсүнө айта берген. И ошол эле нерсени күйөөсү көрсөтө берген, өзүндөгү болдорду эле, өзүндөгү бир жетишпеген нерсени. Азыр сиз дагы апаңызга таандык болуш үчүн азыр сиз дагы ошол эле нерсени улантып атасыз да. Продолжение кылып атасыз. Капачылыктан бери улантабыз, элестетсеңиз биз жашообузда. Апага болгон лоялдуулук менен иштөөңүз керек. Сабакта барсызбы, жоксузбу? Мен азыр случайно көрүп калдым силерди прямой эфирде. Резко кирип туруп эле разбор деп эле жаздым, и вы меня приняли. Башка лишний сөз укпадым сизден. Да, хорошо. Инстаграмга кирип көрүп калсыз да, караңыз, как повезло да вам. Да. Эгерде иштеймен, жашоомдо ушундай көп нерсени түшүнүп, осознанно жашагым келет десеңиз, бизде жашоо өзгөрүү курсу деген башталган. Ал болгону 1000 эле сом. 1 ай бою иштейсиз биз менен. Эртең менен саат 5-те болот, бирок эгерде тура албасаңыз запись сакталат. Анан ал жакта апага лоялдуулук деген, окшоштук деген практика берилет. Ошону иштешиңиз керек экен. Анан атанын күчтүүлүгүн кабыл алышыңыз керек экен. Эркек уулдарыңыз барбы? Бар, экөө бар. 2 уулум бар, 1 кызым бар. Да. Именно ошол уулдарыбыздын күчтүү болушуна
эркектерибиздин күйөөбүздүн дагы күчтүү болушуна биздин атабыздын күчтүү экенин көргөнүбүз чоң таасирин тийгизет. Мейлиби, эгерде атабыз күчтүү эмес болсо, биз күйөөбүздү деле акырындык менен басып салабыз дагы өзүбүз күчтүү боло алабыз. Эртең балдарыбызды дагы күчтүү деп сезбейбиз да. Ошон үчүн мен даже балдарыбыздын ден соолугуна даже ушул нерсе таасирин тийгизет. Ишенесизби? Себеби дегенде биздин подсознанияда эркек алсыз деген программага алып калат. Атабыз алсыз да. Атабыз алсыз деп ойлогонбуз дагы. Анан эркек алсыз, мен күйөөм дагы алсыз, менин эркек балдарым да алсыз деп полный ал неосознанно эле кайталанып кете берет да. Анан ошол нерсени эркектер көрсөтө берет. Анан эркек балдарымды уруй берет. Бул нерсе мен өзүмдүн жашоомдо башымдан өткөн да. Мейли, ошон үчүн сабакка катышып алыңыз. Жеке катка номериңизди калтырсаңыз, менеджерлер байланышат, сизге жардам берет. Рахмат. Анда суроо сизге. сиздики муздап кетти го, эмне назначить этет? Оң жагы муздап кетти дедиңизби? Да, биз деген адамдар баардыгыбыз тең бири-бирибиз менен байланышкан учурда бири-бирибизди сезебиз. Мисалы, сиз үйдө жолдошуңуз бар да, Мисалы, сиз үйдө жөн эле отурасыз, маанайыңыз жакшы, сонун эле отурасыз. Бир маалы жолдошуңуз жумуштан келди, жото настроенияңыз түшүп, ыйлаагыңыз келип, же эле жиниңиз келип баштады да. Анан сиз түшүнбөйсүз, меники ушундай болуп атат деп. Ана самом деле сиздин жолдошуңуз сиздин жаныңызга келгенде, сиз аны кадимкидей өзүңүз аркылуу сезип баштайсыз. Сиз ойлойсуз, ал меники деп. Ана самом деле ал тиги адамдыкы болушу мүмкүн. Мисалы, сиз жашооңузда мисалы, биз тойлорго барабыз же бир адамдар менен көп сүйлөшөбүз да. Ошондо дагы сезимдерге байкап жүрүшүбүз керек да. Мисалы, подружкабыздын бир жери ооруп атат дейли да. Биз барсак, ал адамдардын бир жери оор. Ал бул жерде биз ойлойбуз, көпчүлүк айтышат, ой, сен көзүң ачыкпы? Нет, бул жерде көз ачыктыктын кереги жок. Просто биз адамдар сезимтал болуп жаралганбыз да. Адам жаратканыбыз сезимтал кылып жараткан. Просто биз ошол Кудайымдын бизге берген сапаттарыбызды билбейбиз, окуй албайбыз, өзүбүздү түшүнбөйбүз. Ошол денебизде ооруп жаткан нерселерди түшүнүп алсак дагы, биз ошол нерседен да көп нерсени билсек болот, тапсак болот. Бул биздин ден соолугубузга да чоң таасирин тийгизет. Мисалы, менин ден соолугумда цирроз печень болуп ооругам да. Цирроз печень болгондо мен боорум, денем ооруп атпайбы да. Ошол денемдин ооруганын себеби эмнеден болгон? Анткени мен атам даягам, менин атамды өтүп кеткен, атам даягам. Вот атам даяган нерсе кайра менин денем аркылуу сезилген. Эгерде мен ошол атам ооруганга чейин бул сабакты билсем, анда мен ал нерсеге ооруга бармак дагы эмесмин да. Вот ошон үчүн адамдар менен сүйлөшүп атканда дайыма өзүбүздү угушубуз керек. Өзүбүздү каяктан угабыз? Денебиз аркылуу угабыз. Бизге денебиз айтып берет. Дененин тили бул сезим, менин тили бул сөз. Ушул нерсени түшүнүшүбүз керек. Биздин сабактарда именно ошол сезимдерди окуганды үйрөнөбүз. Сезим аркылуу иштейбиз да. Анда мен сизге жазайын, тиги кыздар дедиңиз, Да, жеке катка директке жазсаңыз, кыздар байланышат сиз менен. Алла разы болсун, мейилиңиздер, рахмат. Рахмат, Аллах разы болсун. Сизге дагы. Так. Рахмат айымдар, баарыңыздарга жана мырзалар, баарыңыздарга ыраазымын. Жашым токтобой ыйлап жарылгым келип жатат. Ыйлаңыз да. Сиз да башкалардын эмоциясына кирип кетишиңиз мүмкүн. Келиңиздер, анда сиздер менен бүгүнкү эфирде коштошоюн. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Буюрса эртең кечки саат 8-де да сиздер менен түз эфирде көрүшөбүз. Буюрса разборлорду жасайбыз, диагностикаларды жасайбыз. Анда эртеңки түз эфирге чейин жакшы туруңуздар. Ал эми жашоо өзөгүнө катталуу боюнча номерлериңиздерди жеке катка директке калтырсаңыздар, менеджерлер байланышат, сиздерди жашоо өзөгүнө каттайт. Ушул акыркы 3 күндүн ичинде жашоо өзөгүнө катталуу токтойт. Анткени биз уже 2 күндөн бери жашоо өзөгүн баштап, өзүбүз менен иштеп жатабыз. Ыраазымын, сиздерге жакшы туруңуздар.